эки тараптуу мамиленин соода экономикалык мамилени активдештирүүгө, маданий мамилелерди активдештирүүгө, бул жерде бул жалаң эле биздин жарандардын укугун коргоо эмес да. Исхак Айтбаевич, эгер андай боло турган болсо, дагы сунуштарыңарды бергиле деп атам. Сиздерге да айтып кетет элем, урматтуу эл өкүлдөрүм. Эгерде кандайдыр бир мамлекеттерде ардактуу консул боло турган татыктуу кандидаттарыңыздар болсо, беришиңиздер керек. Себеби дегенде, элчиликтерибизде проблема маселеси, каржы маселеси проблема. Протоколдук каржылары жок. Жөнөкөйдөн жөнөкөй бир элчини чакырып чай бергенге акчалары жок. Автомобилдери начар акыбалда, имараттары начар акыбалда, командировкага чыкканга дагы өзгөчө бир каржылары жок тилекке каршы. Азырда кыскарткыла деген маселе болуп атат. Аягында 5 мүнөт сөз берсеңиз, мен Тышкы иштер министрлигинин көйгөйлүү проблемаларында айтат элем. Үмбеталы Токтаралиевич Алматыда башкы консул болуп иштеген. Көпчүлүк ошо транзит болуп ошо Алматыдан өтүшчү бардыгын. Үмбеталы Токтаралиевич күндүз түндө ошол жерден тосчу ошолордун. Үмбеталы Токтаралиевич өзү айтсын, акчасы бар беле ошондо, протокол акчасы ошолорду тосуп жөнөткөнгө. Кээ бир кезинде өзүнүн чөнтөгүнөн, ошол жердеги иштеп аткан кызматкерлердин айлыгынын чөнтөгүнөн тосуп узатып жүрчү, бензинине чейин. Эми бирок ал баарын түшүнөбүз, ал азыр жагдай ошондой. Анын сыртында бул жерде да ардактуу консулдар бар, 37 ардактуу консул ар түрдүү мамлекеттердин. Мен буну да сиздерге да сунуш кылып кетет элем. Биздин татыктуу ишкерлерибизге Кыргызстандагы депутаттардын арасында да ишкерлер көп. Көп мамлекеттер бар. Али бул жерге элчиликтерин ачпайт жакын арада. Андалар ардактуу консулдарын Исхак Айтбаевич ачса жакшы болот эле. Сиз дагы белгилүү ишкер катары бир мамлекеттин бул жерде ардактуу консулу болсоңуз жакшы болот эле. Себеби дегенде эртеңки күнү биз Бириккен Улуттар уюмунун ар түрдүү бир органдарына мүчө болууга аракет кылабыз. Ар жерде да шайлоо, добуш керек. Эл аралык соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүш керек. Маданий мамлекетти өнүктүрүш керек. Ошон үчүн бизге керек. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселелери боюнча азыр Орто Токой боюнча айтып кеттиңиз. Исхак Айтбаевич, мен бул маселелерге комментарий бере албайм. Эмнеге дегенде, расмий жактан али эчтеке бүтө элекпиз. Делимитация, демаркация бүтүп. Мен ошону айтып атам да, бүткөнгө чейин этият болсо. Туп-туура. Мен ошону айтып атам. Туп-туура. Бүтө элек нерсени азыр этият болсо. Туп-туура. Анан тастыкталган маалыматты, чындыкка дал келбеген маалыматты расмий маалымат каражаттары чыгарып атканда бир реакция жасап коюш керек да өкмөт. Анан ушу расмий маалымат каражаттарына чыгып атканда дедиңиздер, эгер расмий кайрылуулар болсо, эгер ал мамлекет расмий баяндама жасаса, биз жооп берет элек да. Анан өзүңүз айткандай, азыр кээ бир кезинде баягы бардык эле адис көпчүлүгү мына жарандарыбыз адис катары же жоң жаран катары да өзүнүн оюн айтып атат да. Азыр интернет деген бар, басма сөз маалымат бар. Кээ бир кезинде кээ бир саясатчыларыбыз кечирип кутарын барсын, пиар катары ар түрдүү популисттик баяндамаларды жазап коюп атышат. Ушу эл аралык мамиледе, чек ара маселелеринде популисттик баяндамалар же болбосо жанагы пиар катары жаза албаса жакшы болот эле. Аны алар өздөрү дагы жакшы түшүнөт го дейм. Рахмат. Рахмат. Жыйынтыктайлы анда. Кане Капаш. Жана консулдук боюнча айтып кетиңиз беле. Хакасияда 12 000 кыргыз бар сезон учурунда, билесиз. Румынияда канча кыргыз бар билем, 100 кыргыз да жок. Почетный консул экен. Ошону карап койсоңуз Хакасияны. Анан жанагы чек ара боюнча да бул өзүбүз күнөөлүүбүз. Сок боюнча Кыргызстандан 10 саясатчы интервью берди. 10 бөлөк. Анан ошону Тажикстан сыйлайбы? Анан ошону Өзбекстан сыйлайбы? Бир чек ара боюнча бир кызыкчылык, бир маселени айта албаган өлкөнү сыйлайбы? Өкмөттүн эле эки позициясы болду. Пресс катары бөлөктү айтты, ГКМ бөлөктү айтты. Дүйнөдө чек ара маселеси бул мээге жасалган хирургиялык операция сыяктуу. Бир жерден жаңылса мээге тоо кетет. Ратификация болбойнча эч ким бербеш керек. Бере турган болсо мамлекет. Бул жерде ЖК позициясы болбойт. Мамлекеттин гана позициясы болот. И бир жоопкерчиликтүү адам болуш керек. Ошонун сөзүнө карай ишениш керек да. Кептин бар өзүбүздө. Аны өзүбүз жанында айтып алдык. Анан тажиктер шакаба чегип атат бизди. Сен өзүбүз болот бердик да. Ошон үчүн бунун бир эрежесин иштеп чыкпасак болбой калды. Ар ким эле 3 саясатчы берди, 2 губернатор берди, 2 генерал берди. Аны тажиктин разведкасы окуп атат да. Ушу ынтымакка келе албаган кыргыздар чек арадан биздин жерди ала алабыз деп ойлойт да. Анан алардын позициясы билип болуп, алардан бир эле киши чыгып сүйлөдү. Өзбектерден бир эле киши чыгып сүйлөдү.
Жөн элементарный. Өзбекстандан командующий погром войсками генерал-полковник. Кыргызстандан полковник. Ошо менен сүйлөшөбү. Полковник менен генерал-полковник сүйлөшөбү. Барыс аскерде сүйлөп эткенбиз. Конечно сүйлөшпөйт. Өзүбүздүн генералды өзүбүз сыйлабасак, тажиктер сыйлайбы? Бизде Өзбектер сыйлайбы? Председатель комиссии сүйлөп атпайбы? Ким жөнүндө айтып атасыз? Пресс-секретарь сүйлөдү эң биринчи. Председатель комиссии реально. Эң биринчи пресс-секретарь сөйдө карап коюңуз, Галина Байтеректи. Рахмат. Сөз Иса Шайшыкуловичте. Рахмат, Исхак Айтбаевич. Урматтуу коллегалар, могу почетный консулдар жөнүндө маселе. Жоша туура эмес деп сүйлөдү. Кандай капаш, сиз сүйлөй турган сөз эмес да бул эми. Мен Сөз Иса Шайшыкуловичте. Урматтуу коллегалар, эми чужойду сыйлап койгула эми. Чек ара жөнүндө сүйлөбөбүз деп эле сүйлөп атасыздар, сүйлөп эле койсоңор жакшы болот эле да, биринчиден, урматтуу коллегалар. Анан эми могу почетный консулдар боюнча посольство жок жерлерин баарын ачыш керек. Дүйнө жүзүнө бүт жерге ачыш керек. Бул только пайдасы, зыян тийбейт. Эң болгондо бир киши ошол жерде биздин мындайча айтканда жарчыбыз болот да, эң оболу. Анан эми албетте мен билгенден бир топ мамлекетте ошондой почетный консулдар бар, жардамы зор. Өзгөчө азыркы мезгилде мына билесиздер, биздин сырттагы өкүлчүлүктөрдү, элчиликтерди, ал жерде иштеген кызматкерлерди, техникалык кызматкерлерди алган айлыктары эми өтө эле аз да, ачык айтканда. Жашоо шарты деги эле кайсы элчиликке барбагыла проблема толтура. Аларга эми толук үй бүлөсү менен ошол жердеги биздин жарандарга, биздин кызматкерлерге жакшы шарт түзүп бербесек, эми алардан дагы бирдеме талап кылыш да кыйын болот да. Ошон үчүн бул жерде эми албетте эми бюджетти тартыштык эч убакта мындай полный жетишерлик болбойт. Бирок ушундай маселеде биз депутаттар урматтуу бюджетти карап атканда да бизде карап коюшубуз керек. Анан ошого байланыштуу суроо. Мына мисалы үчүн ондогон мамлекеттерге визасыз биз уруксат бердик, Руслан Айтбаевич. Ошо визаларга ошондой разрешение бергенче биздин консульстволор, элчиликтер канча сумма акча чогултчу эле? Анан кийин ушул безвизовый системаны ачкандан кийин бизге туристтердин саны көбөйдүбү, көбөйгөн жокпу? Андан канча киреше кирди? Ошо кыскача жооп берип койсоңуз. Иса Шайшыкулович, бул эми маанилүү маселе. Ал убакта да эми жакшы тилек менен ошол убакта өкмөт кылса керек. Мен ошондо неме ошол убакта муну этап менен киргизели деп баягы талашкандардын бирөө мен болчумун ошол убактачы. Анан улуттук комитетте дагы ошондой талаш тартышка чыккан. Азыркы күндө 52 мамлекет, жалпы бир 61 мамлекетке толук же жарым жартылай визасыз режим. Ошол убакта визасыз режим киргизилгенде бул визадан эми ал жагын деле карабаш керек деңизчи. Бирок ошондо да айтып кетейин, ошондо 2,5–3 миллион доллар киреше түшчү эле. Бай элчиликтерди кармагангачы. Анан ошол киреше түшүп атканда ошол убакта токтомдо да бар. Ошо визасыз режим киргизгенден кийин каржы министрлиги өкмөт тышкы иштер министрлигине жыл сайын 3 миллион доллар толуктап туруш керек деп. Бүгүнкү күндө бир да жыл берилбептир. Ал эми туристтердин саны көбөйгөн жокпу? Маны туризм айтса жакшы болот го дейм. Мен айтканым эчке туура келбей аткан. Мен айткан мен бирөөнү сындайын деген ойдон алыспын, бирок пайдасы тийген жок да. Ошол безвизовый кылдык, сандарды көбөйүп кеткен жок. Бирок биз материалдык жактан чоң уттуруп койдук да. Рахмат. Рахмат, Шайлыбек Карабекович. Рахмат, Исхак Айтбаевич. Руслан Айтбаевич, сиз министр болуп келгенге чейин фракция лидери болуп, кыйкырып, урушуп жүрөөр үйрөнүп калган окшойсуз. Сизден сураныч, кыйкырбай сүйлөңүзчү, депутаттарды урушуп аткандай сезилип кетти магачы. Азыр сизге сунушумда Американын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ду боюнча мага кат жүзүндө берип коюңузчу, эмне деп кандай эмелерди бердиңиздер. Экинчиси, мына мигранттардын билеттери кымбаттап, азыр мигранттар эми канча көп Россияга барса, алар иштесе бизге пайда да, туурабы? Ошол уча албай азыр 50 миңге чыгып атпайбы? Ушунун себебин дейт. Кече мага ошол летчик болуп жүргөндөр келип айтышты да, ачык асман деген мыйзам кабыл алган былтыры дейт.
ошондон кийин баягы частный компаниялар каалаган баасын коюп алып атат депчи. Ушул боюнча изилдеп көрүңүздөрчү, мүмкүн мына өзүбүздүн мекендик ата мекендик компанияларды сүрүп салып, чет өлкөдөн келгендер жеке компаниялар кымбаттатып алды деп атат да. Ошол билеттер мүмкүн арзандай беле. Ошол боюнча изилдеп өзүңүз дипломат катары мигранттарга билеттин баасын түшүш боюнча киришип берсеңиз жакшы болот эле да. Рахмат, Шайлоо Карабекович. Эми мен урушуп атат дегенден алысмын, эми мен уруша албайм. Сиздер эл өкүлүбүз болсоңуздар, мен эми сүйлөгөн мындай жакшы угулса да айтып атсам керек. Мигранттардын маселеси боюнча ал туура, Шайлоо Карабекович. Чындыгында эле азыр эми сүйлөшүп атып, баягы талаш тартыш менен азыр Россияга, Москвага 6 рейс ачылды күнүнө бир жолу. Эми анын жартысы чартер, жартысы регулярдык рейс. Бирок бир тарабы арзаныраак болсо, бир тарабы кымбат болуп атат. Ал эми азыр ошол Аэрофлоттун эми өзүнүн ал коммерциялык мекеме болгондон кийин ал өзүнүн немесин кирешесин өзүңүздөн бизнесмен катары билесиз, кирешесин карап атса керек. Ал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Президент деңгээлинде да айтылды, премьердин деңгээлинде да айтылды. Азыр мына кече мен Москвада жолугушууларда дагы аны айттым. Каттамдардын санын көбөйтүү боюнча биринчи кезекте саны көбөйтсө арзандайт беле деген үмүт болуп атат да, эми ошону кармап тура беришпейт да. Санын көбөйткөнгө. Жалпы саны көбөйдү, мурун убагында 100ге чейин сапар болчу экен бүтүн Россия шаарларына, эми Новороссийск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва жана башка жана башка. Азыр тилекке каршы аз болуп атат, бардыгын пандемияга байланыштырып атышат. Эми бизде эле эмес, ал жакта да Шайлоо Карабекович билесиз, Москвада да көбөйүп атат. Улам өзөт, улам түшөт, ошентип атат. Вакцина менен болсо жетишпей атышат. Ошондуктан бизге да бере албай жатышат. Муну көзөмөл алып иштей беребиз. Рахмат.